мен таятам бай киши болуп, ал менен ушу малын санап эле отура бербей, малын саначу эмес экен ал. Бул казал жазчу экен да. Казал жазып, анан кийин домбураны укмуш чечти дейт, казактын домбурасын. Эмнеге казактын домбурасын четкенин эч ким билбейт. Ошол кишинин ыры бар. Кулак болуп айдалгандагы бир куплет ыры мага абдан жагат да. Бир кезеге келгенде казык арта жал жедим, бир кезеге келгенде жата калып кар жедим дейт. Асман жердин ортосунда эле жүргөн киши экен. Анан кийин мен китебимде да яздым. Мен Мерке айылында ушу таласка кетип баратканда ошол жерге токточумун да дайыма, эмнегедир. Бирөөгө жолуга тургансып, бирөөнү күтүп аткансып. Анан 10 жылдай ушинтип жүрдүм. Анан жаман москвичимди айдап алып, бир күнү дагы ошол бир чын чай ичип алып, жөнөй берейин десем эле бир жупуну кийинген киши. Айналайын деди, анау Таразга дейин ала кетсең кайтет деди. Тараз дегени Жамбыл экен. Бирок Жамбылдын атын айткысы келбейт экен ал. Илгерки атын айтат, Тараз. Тараз деген кайер десем, ал Жамбыл дейт. Мына отуруңуз. Отурду. Кийингени жупуну, бирок отурганда кайкалап отурду да, аябай. Карабайт, кетип баратабыз экөөбүз. Анан кай элденсиң деп койду мени. Ушу таластын баш жагында Көпүрө базар деген айылдан, дурус. Осы сен Ленинди көргөнсүң ба деди. Жок, каяктан көрөм мен Ленинди десем. Мен көргөм деди. А сиз каяктан көрүп жүрөсүз десем. Турады ғой Жамбылда мына бир сом сурап. Минтип турат го. Ошону Ленин дейт, турат го дейт, бир сом сурап. Чымкентте де турат дейт. Бул кызык киши экен деп карап койдум. Анан бир аз жүргөндөн кийин кай уруудансың деди. Анан айтып келип, таятамды айтканда эле токтот деди машинеңди. Токтоттум, эшикке чыкты. Беркел деди. Анан кийин жанына барсам эле, ошол мен таятам болот десем, айналайын деди, осы кишинин эмесин, немересин көрөтүн күнүм бар экен го. Кучактап алып багыштын көзүнө жаш тегеренип көрсө, анын атасы бай болгон экен. Анан булар суу самырга мал айдайт экен дагы, ошол биздин эмеден ашып, анан таятамга келип, бир күн, 2 күн ошол жерде анын казалдарын угуп, домбурасын угуп, анан кетчикен, өргүп алып. Ошондо мен 13-14 жаштардагы бала элем дейт. Анан сенин татаң дейт, ошо казал жазчу дейт. Анан ошонун бир казалын биз мен акем дагы угуп келип, ошо казал жакшы көргөн киши болсу дейт өлөңдү. Анан келип айтып казактарга тарап кетти дейт. Анан апамды айтып калчы. Апам бирок таятамдын ыры деп айтчу эмес. Жөн эле айтып калчу да. Эр жигит күрөшпөгүн балбан менен. Балбанды жыга албайсың чалган менен. Аттыңай бир жыкпастан жыгылдың деп өмүрүң өтүп кетет арман менен деген ырын бул казактарга таратып ийиштир. Жанагы киши айтат. Бияка келип айтсак эле элдин оозунан оозго өтүп эле дейт. Тарап кетти. Татаңдын өлөңдөрүн жыйнаган адам барбы дейт. Анан мен келип сурасам, айтты да ал киши казал жазчу экен, анан арабча жазчу экен дагы, жазып, анан дептер толгондо уукка кыстырып койчу экен. Ошо уукта бир нече дептер турчу дейт, кагаздары. Анан баягы Совет бийлигинин 2 жоокери менен муну кулакка айдайбыз дегенде отуруп жашынакай сүйлөшүп отуруп анан бир кезде бул эмне дептир да бирөөсү. Бул казалдар дептир. Совет бийлигине каршы жазгансыңар да, дейт. Анан таятам жини келип туруп бирөөсүн алып туруп анан 1-2 окуп бериптир да. Окуп берсе тигилер маңырайып түшүнбөйт. Анан мен оку. Каяктагы Совет бийлиги? Десе тигилер тамма тааныбайт экен. Арабча билбейт. Анан баарын алып барабыз тияка баргандан кийин анан көрөбүз дептир да. Анан таятам карап туруп бүт дептерлерин жыйнап турду, анан кийин тайнема айтыптыр. Булар мени Олий атага чейин айдап барганча курсактар ачат, тамак аз. Анан эт астырып коюп ошонун эмесине бир барактан айырып анан отуруп өзү өрттөдү дейт. Ушу эң аягында бир билимдүү урпагыма жетсе болбойт беле деп анан кийин сакалы ылдый бир көз жаш кулап кетти дейт да. Апам ошондо кичекей кыз экен. Кичекей эмес, бой жетип калган кыз экен.
Анан анын ыр жазганы, мына Улуу агамдын ыр жазганы, Амандын ыр жазганы, менин домбура чертип же болбосо музыкага аралашып калган баары ошол Таятаман да. Анан ал ичиңде жүргөнүн билбейсиң да, качан эмне экенин. Мектепте жүргөндө эмнегедир ыр жазгым келди. Себеби Байкем жазат, Аман жазат, анан баягы көргөнүңдү урайсың да. Ыр жазып жүрдүм. Райондук гезитке жиберем, ал чыгып калат 5-6 класста жүргөндө. Жаз жөнүндө жазам, табият. Анан ыр жазса боло турбай деп коем. А музыка болсо мага ошо кичекейимде бул бир кызыктай келди да. Анткени 6 жашымда биз жайлоодо жүрсөк бир патефон келди. Бирөө көтөрүп келди көк патефонду. Анан бир күй табагы бар экен. Ал күй табактын бир бетинде Кара Молдо Ороз насихатты чертет экен, бир бетинде Мыскал Өмүркан ырдайт экен. Биздин филармониябыз ушул, күнүгө ушул экөөнү угабыз. Мен насихат жүрөгүмө сиңип калган ошондон да, күнүгө угабыз. Кайрыгын жатка билем, анан ушундай арбалгам ушу күйгө. Ошо 6 жашта элем ошондо. Анан таң калгам да, ушундай чертсе болобу комузду деп. Анан Мыскал эженин үнү баары эле шыпшынып эле таң кала берет, ушундай үн болобу деп. А менин кызыкканым патефондун ар жагында бир чуңкур бар экен да. Мына койколоктогон моюнун артында бир чуңкур бар. Ушуну эле карай берем да. Ушу ырдап аткан кишилер ушул жерде болуш керек. Киши ырдап атат да. Эми аны билбейсиң да техниканын эмесин. Ушул жерде бир мындай болгон киши бар болуш керек. Ушуну көргүм келет да. Анан чуңкурдун ар жагы көрүнбөйт. Көрүнбөйт экен чын эле. Аябай карагам. Көрсө кичекейиңдеги уядан укканың да ошол. Анан музыкага болгон кызыгуумду ойготкан ошол пластинка болду го деп ойлойм да. Күнүгө уга берип, биринчи баягы адам көркөм табити калыптанат го. Ошону эми айылда кишилер кыңылдап бирдемени ырдап калчу ар кайсына. Бирок биринчи баягы пайдубалына келип түшкөн чыгарма ушул насихат болду да. Анан Мыскал эженин ыры болду. Качан ырдап баштадыңыз? Анан 5-6 класска келгенде, өзүм жанагы таластын суусуна чаңкылдап ырдап жүрдүм. Бирок эл алдына чыккандан абдан коркот элем, уялат элем да. Анан 5-6 класста биздин ыр-хор кружогун жетекчеген агайыбыз чык болбой эле комуз менен ырдап салды да. Ошондо биринчи жолу чыгып анан кийин ушу Байкемдин 7-8 класста жүргөндө жазган бир ыры бар эле. Анан бул чоң акын болмок экен деп азыр ойлойм да, ошол ырын ырдап чыктым. Биздин жайлоону сүрөттөгөн да Байкем. Тоо башы мөңгү агарат, созулуп суулар салаалап, көөдөнү жашыл дукаба, көлтөрдү келем аралап. Сур булут менен уланып, сумсаят зоолор мунарык. Башынан улар үн салса, байкалбайт көзгө тунарып дейт. Эми бул 8 класстын баласы жаза турган ыр эмес да. Бул Байдылда жазсы десе ишенесиң, Какен Алмазбеков жазды десе ишенесиң. Себеби аллитерациялары, уйкаштары тигулардын бар ошолордун стилинде да. Анан ошол байдикелердин ырларын жакшы көрчү Байкем, анан төкмөлөрдүн ырларын. Анан өзүндө мүмкүн ошондой бир талант болгондур, бирок ал киши мындай болчу. Байкеме 2 сап ыр айтсаң, ар жагын 15-16 сапка чейин улап кетчү ошол уйкаш менен. Анан төкмөлүк өнөрү бар экен деп койдум да. 1-2 жолу тойдо микрофонду алып эле шатырата төккөн учурлар болуптур. Жеңем айтып жүрөт. Азыр жеңемдин эс тутуму магнитофондой да. Ошол төккөн ырын жаттап калыптыр бүт. Бир укканда эле жаттап калмайм бар дейт да. Анан ошону кийин Байкемдин китебин чыгарганда ошого киргиздик да. Ачылбай калган сандык да Байкем. Аманго кичине жазып калды, ити анын шарты жок, эчтекеси жок. Бир отпускага чыга калган 10-15 күнүн ичинде ошол бирден китеп жазып калды болгону. Булар ачылбай калды экөө тең чоң талант болчу. Себеби бир жолу бир кызык болду. Аман каникулга келди, университетте окуп жүргөндө. Анан Байкем экөө поэзияны эле сүйлөшө берет да, Мидин, Райкан, анан Пушкин тигиндей мындай бизге бейтааныш баары. Анан эле ыр жазышат экөө тең. Анан кимиси бирөөсү айтып калды.
кел экөөбүз ыр жазабыз бир куплеттен. Эмнен жайлоонун таңын жазабыз, же айылдын кечин же таңын жазабыз. Анан болуп тур деп экөөбүз же эки жерге отура калып анан кийин ыр жазып, бир куплеттен ыр жазышты. Эми эки бир туугандын биологиялык өзөгү бир го, бирок поэзиядагы окшоштугуна таң каласың да кийин. Бирөөсү жазып атат. Жылып барып, эмес алып андагай, жылдыздарда көз кышышып жандабай, түнөгүнө жылт деп кирип кетиптир, түндө болсо чачылды эле андабай, эриккендей жай калпаган жел дагы, эмесине келген өңдүү шамдагай. Орнунан жарк деп тура калчудай, о кыштактын наз күчүшкөн таңдар ай дептир бирөөнүкү. Эми керемет картина да. Экинчисиники болсо, бирин серин анда жылдыз калбады, билиндирбей асман уурдап алданы деп, аныкы да ушундай, 8 саптан жазабыз деген экөө. Анан кийин ойлойм да, бул экөө төгүлүп эле турган акындар экен да. Жана Салижан жигит бекеринен жазган жок. Бул аман ыр жаздырып эле отура турган жигит болчу деп. Ушул төгүлүп турган учурлар ачылбай кете берди да, экөөнүктөн.